Бүгүнкү биздин каарман таңдайынан бал тамган тамада Кубанычбек Эсенбаев болмокчу. Сиздер менен бирге антракта тамадалар эмне менен алек болот жана бүгүнкү тойго канча суммага чыккандыгын сиздер менен бирге билмекчибиз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кубаныч мырза, эң алгачкы жолу тойго кайсы жылы чыккансыз жана ушул күнгө чейинки тойлоруңуздун саны канча? 2004-2005 жылда айтор бир 12 жыл болуп калды окшойт. Баштаганда эле кошмалардын тоюн алып баргам. Анан уланып кетти. Өзүм мен сыр сандык алып барып жүрчүмүн да. Ошондон көпчүлүгү сыр сандык программасын таанып калып, ошондон андан ары уланып кеттим. Бирок ошо той алып барган мага жакчу. Бул алып баруучулукка бир үндөш болчу да ошондон алып барып кеттим. Тамада болуунун өзгөчөлүгү эмнеде жана өзүңүздүн тамадалык өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Мен өзү башка тамадаларды бүгүн көп сүйлөйм. Мен аз сүйлөйм, саз сүйлөйм, орундуу, эптүү сүйлөйм. Анан тойдо элдер эс алып ойногонго, жакшы куттук айтканга, мындай тойду мыкты өткөргөнгө мен жакшы гана шарт түзүп берем. Ошондуктан өзгөчөлүгүм ошол. Мен элдерден ушундай баарын демин сезип турам. Ошон мен өзгөчө башка тамада окшогон өзүм почерким бар. Ошондуктан меники башкача болот деп ойлойм. Устатыңыз катары кимди көрөсүз ушул баягы тойго алып келген? Эми устаттарым көп. Өзгөчө мен мындай Познер барго, Владимир Познерден ошондон окугам, бирок биринчи партада отургам. Биринчи партада отуруп алып баруучулук ошол кишиден сабак алгам. Ал эми тамадалыкты китептен, видеолордон, анан көп тамадалардан алгам да. Ошондуктан бирөө деп айта албайм. Мен эмелерим көп. Бирок бүгүнкү күндө да мыкты алып баруучулардан мен дагы үйрөнөм. Көп нерсени үйрөнгөм. Мен дагы эч кандай үйрөнгөндөн уялбайм. Дайым үйрөнөм алар. Жакшы ой бар экен, жакшы идея бар экен деп. Аны биринен көрүп калсам, мындан да сонун кылса болчу да экен. Муну күлкүлүү кылса болчу да экен деп ойлоно берем. Эми алып баруучу деген телевидениеде чектен чыкпайсың. Эгер мындай чектен чыга албайсың, ал тема болот. Ошо берилген теманы ачып беришиң керек болот да. Ал эми тойдо элдин майрамдык атмосфераны түзүшүң керек. Сен бар жерде майрам болуш керек. Элдер ойногонго, күлүүгө баардык жакшы шарт берип коюш керек. Элдерди мындай өзүңдүн мыкты, жагымдуу энергияң менен мындай элдерди көтөрүп алышың керек да, тойду жарышың керек. Ушундай жакшы выражение, жакшы сөз бар ал. Тойду жарыш керек дегенчи. Анталай тойду жарам да, тойду жарам да, тойду жарам да. Miss Япония! Порвите! А я иду такая вся, дочка папа, я иду такая вся, на сердце. Тойду өзгөчө мен башынан корком. Башын эч кандай бир адашпай, дыкат, баарды ордорду менен алып барсаң, ошондой аягына чейин ошондой болот. Баштан жаңылсаң, анда кыйын болуп калат да. Ошондон эң башын жакшы. Ар бир тойго мен дыкат даярданам. Ар бир той алдында мен толкунданам, корком. Бирок тойдун кишилерин таап алам. Мен ошолор мен жарам да. Мыкты кишилерди билем. Мен ошо элдин мындай табиити жогору, маданияты жогору кишилерди, сөз билген, элдин эмисин сыйды билген кишилерди тандап алам да. Ошолорго басым жасайм. Антракта мен аты баамдоо, аңдоо да мен кандай анализдөө болот. Кандай болду, эмне болду депчи. Кээде мен тойду жарып коем да, той меники, уже жарылды той бышты деп коем да. Деме ошондо гана көңүлүм тынчы болот. Көбүнчөсү антракт ошо анализге кетет. Элдерди эс алганга мен анализди эс алам, антрактты эс алам. Элдер менен кошо бийлейм менчи. Жакшы музыка болсо, элдер менен кошо жыргап бийлейм мен. Өзү тойго биз команда менен $500 келебиз да. Анан мен өзүм тамада катары элдин баары эле билет. Мен алып барган тойлордун ээлери деле билет. Кубан $200 барат деп айтат.
$200 келем. Команданын ичинде менде бийчилер бар, жар бар, мисалы үчүн жар, тамада музыкант, диджей, ошолор ырчылар менен кетем да. Ошондо $500 болот да. Ата мен өзүм эле тамада жалгыз эле келсе, анда $200 барат. Тамаданын баасы 200. Тариф ушундай коюп койгондо менке өтө кымбат эмес, өтө арзан да эмес. Арзан барсаң жакшы болбой калат. Өтө кымбат барсаң дагы айтат өтө кымбат кел деп. Орточо 200 тамада $200. Жар тиги бу баары командам кошулганда анда $500 тойду жарып кетебиз. Көбүнесе мен мага прическама мондай бабочка жарашат. Мен смокингге $500 кымбат смокингим эле. Мындай смокинг бир да тамадада жок. Тамада деген стильне кийиш керек. Тамаданын маданияты жогору болуш керек. Тамаданын билими болуш керек. Тамаданын кругозору, табити, дүйнө таанымы жогору болуш керек. Казанда эмне болсо, чөмүчкө ошол чыгат дейт. Ошондуктан мен тойлорду маданияттуу алып барам. Шылдыңы жок. Бирөөнү шакаба чекпей, баарын көңүлүн көтөрүп, баарын мактап, жактап, уялсаңдардын алдыга түртүп, ордор менен алып барам. Мен тойду маданияттуу алып барам. Анан эгер маданияты төмөн болуп калса, тойдо ошондой болуп калат. Ошондуктан тойго абдан жоопкерчиликке карайм. Анан мен өзүм карап көрсөңүз, ошол эле Россиянын зарубежный, чет элдик актерлорду алып баруучуларды карасаңыз, чачтары алып койгон. Дмитрий Нагиев, Иван Дарчук, кайсырын айтайын, эң мыктылар чачтарын алып койгон. Чач алганга böyle tamadların duku жетпейт, elge жетпейт, korkot. Taş algandançı, ayaktaşı жылтыратып, качат етіп, бұлшындарды олды, сөзді сөйлеп, ырдап, жарып, бийлеп кетем да. Ошондо мен той эсине мен өзүм чын дилимден өзүмдүн кубанычымды бөлүшкөндөй алып барам тойду. Ошондо мен отам, албетте тамада деген стильный болуш керек. Тамада элдерден 2 кадам алдыга болуш керек. Тамада баарын сезе билиш керек. Табити жогору болуш керек. Анан элдин демин сезип туруш керек. Импровизация болуш керек. Ошол жерден шартка жараша импровизация кылганда билиш керек да. Туугандарым, менин клиенттерим эле эмес. Менин клиенттерим, менин туугандарым да менин ставкамды билишет да. Ошондуктан көпчүлүгү мен ставкамды айтпай эле барсам өздөрү эле бере беришет. Бирок мен ошонун ичинен өзүмдүн кошумчам сөзсүз болот. Албетте өзүнүн тууганчылык ыражаны, өзүнүн ирети менен баарын берип коет. Бирок туугандар, мен алмашкыс тамада ошо кубангана болот деген эмелерге барам да. Анан кээде мен бир кишинин тоюн, бир эле кишинин тоюн, 2-3 тоюн алып барган күндөрүм да болот да. Анткени мен программаны алмаштырам, бирок элдерге ошондой майрамдык маанайды кайрадан татуулаганга чакырышат мени. Ошондуктан мен өзүмдүн жакшы көргөн өзүмдүн баалоочуларым бар, өзүмдүн клиенттерим бар деп койбойм. Ошондой мен айтам да, бүгүн эми сезон болбой калды, той деле азайып калды го десем эле, ошол убакта той чыгып калат. Кээде жумушум чыгып атса, той болуп калат да. Кээде очередь менен болсун десеңчи, 2 той катарын болуп калат. Ошондой болуп калган күндөр болот да. Кээде бир кишинин айтат, эме тоюн мен үчүн бир күн жылдырган кишилер да болот. Ансыкандай кээде той азайт десең, кээде той көбөйөт. Ансыкандай анан менин ставкам той болобу, азаябы, ставкам ошондой эле, баары бирдей эле, эми баары чыга берет. Анан билбейм, айтор мени баалаган кишилер бар да, ошондуктан алардын тоюн мен жарып берем. Молодцы, абдан сонун болду. Мыкты. Кээде орустардын тойлоруна барып калган күндөрүм болот. Анан интернациональный тойлорду алып барам. Орус менен кыргыз болуп калса, өзбек менен кыргыз болуп калат. Болсо уйгур менен кыргыз болуп калат. Кээде эми арга жок болуп, кээде Кытай менен кыргыздын да тойлору болуп калып атпайбы? Антыкандай ошондой интернациональный тойлорду алып барам. Анан эме орусчада единицам бар дегендейчи.
мен орысша да алып бара аламын. Англисча ғана алып бара алмай атам, англисчаны үйреніп атам, бірақ орысша алып барамын, қырғызша алып барамын. Урматтуу эматор, акцентирую ваше внимание на первую танцевальную пару. Поехали! Вот, красиво! Тойды көп ақша қоротпостан дағы, бірақ қызықты өткөрсе болады. Аз ақша менен дағы, бірақ есті қаларлық қылы өткөрсе болады да. Бұл деген емнеге байланысты? Бұл деген өзінің меймандарын ырдатты. Тойға жақсылап даярдану, әрбір мейманға көңіл бөлу, ақшаны аз ақша менен, бірақ қызықты болып, мындай задушевный деп қою, задушевный тойлар өткөрсе болады да. Елілеп, қачылып, естен кеткісі қылып өткөрсе болады. Аз ақша менен дағы. Бірақ тамада мендей мықты болушы керек та. Мен өзі тойларды выпускной балдардан бастап 90 жастағы юбилейге чейін алып барам. Мен жастарына тілін табам, улыларына тілін табам. Негізінде Қырғыздарда осындай қуаныштарын бөліскен, гитарласа тұрғандай, маектесе тұрғандай, жолыңса тұрғандай, жақсы себептер көп болсын. Демек, тойлары бүтпесін. Ардактуу көрөрмандар, мына ментип биздин Кубанычбек Эсенбаев менен болгон маегибиздагы соңуна чыкты. Биз сапарыбызды улайбыз, биз менен бирге болуңуздар.